боз үйдүн кийиси даяр мындан бир 10 чакта кийиз чыгат. Биздин ушул чакан жүндү кайра иштетүүчү ишканабыз ушу 20 жылдын жүзү болду. Бул үй бүлөлүк бизнес десем болот. Айта кетчү нерсем негизинде Арында облусу шырдыктын мекени деген статус алганда дагы ушу биздин цехтин жардамы чоң болгон. Ошол себептен биз ушу алыскы жүндөрдү иштете албай калган апа эжелерге дагы жардам кылып, азыр Кыргызстанды биз 100% ушу кийиз менен камсыздайбыз десем болот. Жакында эле ушу Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу боюнча ушу билим алып окуп, ушу жүндөн жер семирткиз жасаган станок грант кайтарымсыз түрдө грант утуп алганга жетиштик. Кыялдарым ушул ишкерликти токтотпостон дагы артыбызда өсүп келаткан жаш муундарга дагы ушу кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, туристтерге дагы ушундай мастер-класстарды көргөзүп, чоң бир мындай ишканага айлансамбы деген максатым бар.